Assalamu alaikum dostlar. Assalamu alaikum dostlar. Hazır mı bu? Талас шаардык кеңеши боюнча бир буюрса жакшы бир сөз болот. Түз эфирден алыстабай туруңуздар. Талас шаардык кеңешке кимдер келатканы, кайсы партиялар менен келатканы Кудай буйрса азыр жүзүн ачам. Кудай буйрса. Урматтуу достор, мен ойлойм, ушул түз эфирде буйрса барыңыздар пайдалуу кылып бөлүшүп коесуздар деп. Дагы бир 5-6 киши кирсин. Урматтуу достор, мен эми баштай берейин. Кошулгандар кошулуп калат. Мына 6 киши болду. Урматтуу достор, мен ушул Талас шаарындагы, Талас областында Талас шаарындагы жергилик шаардык кеңешке кайсы кимдер келаткан, алар кайсы партиялар менен келатат, мурда кимдер эле, азыр кандай болуп келди, кандай маска менен келди, ушунун баарын буюрса азыр ачыктап берем. Мен чу дегенде эле ушу Аманат партиясынан баштайын дедим. Анткени мен өзүм билесиздер, таластык болом. Мага дагы достор, таарыныштарын айтып атат, Бакмурат, сен ушундай бир биз кошулган партияларды айтпай эле койсоң жакшы болот эле. Биздин досчулугубуз кайсы депчи. Анан аргасыз айтканга туура келип атат. Бул жерден Аманат деген партияны мен тааныштырып кетейин. Бул Биримдик партиясынын, кадимки эле Сооронбай Жээнбековдун Биримдик деген партиясынан депутат болуп шайланган Бактыбек Чойбеков деген азыркы жогорку кеңештин действующий депутаты бар. Бактыбек Чойбеков дегенчи, Талас районунун депутат болгон. Ошол киши ушул Аманат деген партиянын мындай өзөгүн токуп чыкканда, бул Аманаттын ичинде кимдер келатат? Аманаттын ичинде Таласта бир нече жолу мэр болгон Бабановдун учурунда Республика партиясынан, анан кийин бир партиядан мэр болгон, 2 сазык мэр болгон ушу бир Кошубек Фанарбек деген Талас шаарынын экс-мэри бар. Мына ошол жөнүндө да сөз болот. Бул киши мэр болуп турганда Таластын так ортосунан жер алып, так ортосунан ошол жерге дворду аралап өтө турган бир пожарный өтө турган, скорый өтө турган жолго узунунан тойкана, кафе, эз алуучу борборду салып таштаган да, мынакей. Урматтуу достор, бул жерде сен таластык, мен нарындыкта болбош керек. Бул жерде баардыгын акыйкат айтыш керек. Өткөндө да Камчы Кыдыршаевич айтты. Мындай шайлоолордун талапкерлердин баардыгын тизмесин карап, мындай мончоктой тизип анан тазаларын тандаш керек депчи. Бул жерде азыр таза эч ким жок Аманат партиядан. Мен мындай кепилдик менен айта алам. Биримдик партиядан депутат болуп келген Чойбековдун Аманат партиясы, ошол сиз менен бизге аманатты аткара алабы ушулар? Талас шаар келаткан депутаттар жөнүндө айтыңыз дейт. Ошо айтып келатпайбы катарынан, Нурия? Шашпай тур. Эми караңыздар. Мынакей Ынтымак партиясы бар экен, Бирге деген партия бар экен. Дагы кайсы партия? Аманат партиясы. Башың айланат булардан. Булар бир айлык эле саясатчылар булар. Болду. Бул бир айдан кийин шайлоо бүткөндөн кайдан көрүнүп карашек булар. Эч кимди тааныбайт. Ыштабы да жок булардын. Силер менен иши да жок бул партиялардын. Мындай. Таластыктар. Жердештерим. Ушул ботекстерге күнүңөр түшүп калды, эт саткан ботекстерге. Биз
кечеги биримдик мекеним Кыргызстан мынакей ушулар менен чогуу жүргөн ушулардын камчысын чапкандар бүгүн башка бир чапанды кийип алып келатат. Бирок ичинде баягы эле баягылар да. Булар менен биз эч качан жылыш болбойт. Булардан эч качан жылыш болбойт. Булар өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн эле келатат. Мына мен дагы бир жолу айтайын. Мунуку ынтымак партия бул Марлен Маматалиевдики да. Марлен Маматалиев бул деген райымдын аласында нан таап жеген бала, райымдын аласынан нан таап жеген бала. Ошол партия создавать этип ынтымак деген. Ошол башка чапан менен келатат бул. Ынтымактын ичинде кимдер гана жок жерде. Коррупция менен кармалып чыккандар, мамлекетке ийри өлчөмдөгү акча зыян келтиргендер ошо штабты жетектеп отурушат ошол жерде. Анан кайдагы акыйкаттык? Кечеги эл кубалап жүргөн, элди 2000 сомдон сатып алган мекеним Кыргызстан биримдик бардыгы келатат. Кайдагы акыйкаттык? Урматтуу достор, урматтуу кыргыз элим. Булардан эмнени күтөсүңөр? Бул Талаш шаардык кеңешинен ушундай адамдар келатат, Талаш шаардык кеңешинде. Буларды 2020-жылы Сооронбай менен кошуп туруп эл көткө тээп кубала бергенбиз. Булар кайра келатат? Бир аз тыныгуудан кийин. Мына мен силерге эртеден бери бардыгын сүрөттөр менен чыгарып атам. Өзүмдүн жанымды рисковать этип. Мага эмне Кудайын азабы мисалы. Акыйкат элдер түшүнсүн. Ушу кимдер келаткан элдер түшүнсүн. Келечегибиз кең болсун. Баягы шакмарларды кайра шайлап албайлык. Бул шакмарлар, мен мынакей бир нерсе айтайын. Талаш шаарында мекеним Кыргызстандан депутат болгон, анан кийин Төңкөрүштөн депутат болбогон Тимур деген ушу Талаш шаарында бир 4 жолу 3 жолу депутат болгон эме бар. Талаш шаарынын тургуну. Мына ошол Таластагы чоң базар айыл көмөк базарынын, мамлекеттин карамагындагы айыл көмөк базардын ошо кыртыйды мыйзамсыз чыгарып алган кыртыйды. Ал жерде, ал кыртыйда 200 түген кишилер иштейт. Акча море ал жерде. Мамлекеттик ишканаларды ушинтип депутат болуп келип, тигиге чай берип, буга чай берип, буга коз союп, буга уча тартып отуруп, ушундайлар мамлекеттин бычыттын чыгарып атат да азыркы учурда. Ушундай көрүнгөн партияга секиргенде, мына ошолордун бардыгын биз жолотпошубуз керек, урматтуу достор. Свой, чужой деген бизде болбош керек. Мамлекет бул сизден менден түптөлөт. Менин айылдашым эле, менин жердешим эле деп мен дагы унчукпай койсом болот эле. А буну айтканга туура келди. Айтсаң бизди көрө албайт да. Жок. Мен көрө албастык кылган жокмун бул партияларды. Мен бул партиянын ичиндеги мамлекетке чыкынчылар жана мамлекетке келаткан чыкынчыларды айтып атам. Азыркы шаардык кеңешке келаткан 90%-ын деп мындай жестко айта алам. Бүттүгү булганган партиялар менен бардыгына макулбуз деп уралап алдыга кол көтөргөндөр келатат азыркы учурда. Мына мен бүгүн бир жаңылык уктум. Жаныбек Абиров айтыптыр мени. Ушу 5-10 миң сом берсек ооздук тынчыйт депчи. Жаныбек Абиров, акылың жок үчүн мандатыңан айрылдың да. Акылың жок үчүн мен сага мындай түз эле айтайын. Менин жашоом, Жаныбек Абиров, менин жашоом акча менен чектелбейт. Менин жашоом байлык менен чектелбейт. Менин жашоом акыйкат менен, эл үнү менен чектелет. Ошону унутпагын. Мен сенин атаңдай болуп, көмүргө монополист болуп, шаардын баарын кара түтүн каптатып, жалгыз өзүм иштейм деген адамдардан эмесмин. Урматтуу достор, ушу түз эфирди бөлүшүп койсоңуздар. Азыркы учурда 99% Таласта кашмар депутаттар келет. 99% бүт кашмарлар. Эми алардын таржымакалын берден айтыш болбойт. Өмүрүңгө жетпей калат алардын таржымакалын айтып отурган. Коррупцияга кекиртегенен малынгандар, соттолуп чыккандар, өзүн аткандар, партиядан партияга качкандар, мына биздин талаштарында Кудай буйрса мындай айтканда кут конуп келатат, кут. Мына азыр урматтуу достор, урматтуу кыргыз элим, азыркы шайлоодо ошолордун бардыгын тазалап алыш мына сиз менен менин колумда турат алардын тагдыры.
Биз таза адамдарга эле добуш берип койсок болду. Алар баягы кумга сийгендей жок болот. Суу деп да айткым келбейт. Кумга сийгенде кичек балдар жок болуп кетет го, сиңип. Мына ошондо сийиктүү болуп жок болуп кетишет булар. Ошон үчүн урматтуу достор, урматтуу айнанайын кыргыз элим, акыйкаттыкты мамлекеттин оң болушун кааласак, акыйкаттык болушун кааласак, таза билимдүү жаштарды шайлайлык. Мына булардан эмес, жаштар. Мен мисалы бардыгына, могу шаардык кеңештин бардыгына мен жалгыз өзүм каршымын азыр. Анткени кыргыз элинин күйүтүн көтөргөн, кыргыз элинин жүгүн көтөргөн, кыргыз элинин камсызын чапкан бул жакта эч кимди көрбөй атам мен. Эч кимди көрбөй атам. Карасаң, аттары башка, заттары башка. Бирок баягы эле келатат. Ит качан арстан болбойт. Мына кыргыздын макалы бар. Ит эч качан арстан болбойт. Мен айтайын деген баягы эле иттер келип атат. Грубасы айтканда баягы эле иттер. Эртең бир сүнү Кудай сактасын, бир жаман бир иш болсо, буларга кайрылсаң сени тааныбайт булар. Кабинетине да киргизбейт. Көчөдөн да учурашпайт булар. Айнанайын, ушундай да болобу? Жаңы Кыргызстан деп ат коюптур. Таза шаарда жашагым келип атат дейт. Булардын өздөрүндө идея жок экенин мен кече көргүздүм. Булар Россияда шайлоолордон ушундай лозунгтер урдап келген сөздөрдү мен кече бардыгын сиздерге сүрөттөр менен көргүздүм. Булардын өздөрүндө идея жок бирде депутаттын. Булардын баштары иштебейт. Булар айдактама, бардык айдактама. Ар кимисине миллион сомдон берип 15-20 депутат алып келет. Болду, алар ошол алып келген төрагасына акча берген спонсоруна булар мындай айтканда келинчегиндей эле кызмат кылат. Болгону эле түндө жатып бербейт. Бирок келинчегиндей кызмат кылат. Тур десе турат, чай кой десе чай коет. Ошонун кабак кашы менен кыймылдайт. Бир кишинин кабак кашы менен кыймылдаган жерде эч качан адилеттүүлүк борбойт. Аскар Салымбековду айтайлык, олигарх бул. Канча миллиард деген долларлар бар. Булар Аскар Салымбековдун партиясына келген балдар, булар жаңы келген келиндей бардыгына макул. Бардыгына макул. Жүгүнсө да макул, тоң койсо да макул, оң койсо да макул булар. Элдин кыйналган үнүн өйдө жакка булар эч качан жеткизе албайт. Анткени булар жетишкенге булардын мээси да жетпейт. Анткени булар ар кимдин лозунгун урдап келип атат. Россияныкын урдап келип атат, өзбектикин урдап келип атат. Булардын өздөрүнүн мээсинде идея чыкпайт мамлекет үчүн. Анткени булардын идеясы акча менен чектелген. 3 миллион сом, 5 миллион сом, 2 миллион сом, 500 миң берсем, мен золотой месседе отурам деген буларда мындай понятие ордоп калган, саясий понятие. Эч качан кадыры бар адамдар, элге кадыры бар адамдар эч качан акча менен шаардык кеңешке келбейт. Шаардык кеңешке кимдер келет? Айтайын. Россияга барып мигрант болуп буттан туруп келгендер, бияктан аргазы чоңго кошомат кылып пон тургандар, кичине оборотунда акча зорлар эптеп шаардык кеңешке келсем, анан кийин жогорку кеңешке кетем дегендер. Биз мынакей өзүбүздүн келечекке өзүбүз балта чаппашыбыз керек. Ушундайлардын бардыгын биз өзүбүз тазаланбасак, биздин келечек эч качан болбойт. Шаардык кеңеш бул жогорку кеңешке барып кнопка баса турган мындай лестницанын эле биринчи курсунун биринчи факультеттери буларчы. Мына карап көргүлө. Шаардык кеңеш шайлап келе атасыңар. Эмне кылды жол көрө көтөргөндөн башка? Айтсаңар. Эмне кылды жол көрө көтөргөндөн башка шаардык кеңеш? Эч кимге пайда алып келбейт бул. Президент туура айтты. Булардын колдорунан эчтеке келбейт. Биз Министерство финансы, Министерство экономика, мына өкмөт, мына бийлик биз бөлөбүз акчаны деди. Чында эле айтат. Мыйзамда да булар эчтеке кыла албайт. Мындай айтканда булар кыргызча айтканда, грубо айтканда, илгерки сөз менен бок көтөндөр булар. Колунан эчтеке келбейт булардын. Мурда келчи кичине бюджет
тияк биякты бөлүштүрүп. Азыр болгону мандат алыш керек. Эптеп дагы бирөөгө чай берип, адамдар дагы бирөөгө чай берип отуруп, жогорку кеңешке келиш керек. Жогорку кеңешке кимдер келиш керек? Билими мыктылар келиш керек. Мыйзамды катыра жазгандар, экономиканы катыра түшүнгөндөр, мамлекеттик аралык депутаттар менен мына үрөн сүйлөшкөндөр баш керек. Колун төшүнө коюп, лабайка дешпей. Жакшы мамлекеттүүлүктү түптөлгөн мамлекетти түптөйбүз деген, мамлекетти күчтөйбүз дегендер баш керек. Жогорку кеңешке. Биз бардык косяк эл өзүбүздөн биздин. Өзүбүздүн бала, досумдун досу эле, бир райондон элек ушуга голос бербесе мага таарынат деп, мекенди жогото алабыз минсек. Ушундай аргаш жактан келген, таксовать этип жүргөн балдар дагы депутатка коюп атыптыр. Биздин келечек кайда, урматтуу кыргыз элим? Биз кимге таянабыз? Мына Камчо Кыдыршаев өткөндө айтты. Ар бир талапкерди кылдаттык менен караш керек деди. Айылдык кеңеш болобу, шаардык кеңеш болобу, бардыгын кылдаттык менен карап, анан добуш бергиле деди. Мен азыр эфир бүткөндөн кийин эки талапкерди чыгарам. Экөө тең эмеде коррупция беренеси менен иш козголгон. Ошолор ушу Баткен шаар жактан шайлоого аттанышты. Мен буюрса азыр бир жарым сааттын ичинде ушул экөөнү чыгарам. Мына ушундай адамдар бизге келбесин. Ошондой адамдар келсе бизге, өзүңдүн шоруң өзүңө. Урматтуу кыргыз элим, өзүңдүн шоруң өзүңө. Биз эч качан менин таанышым эле, менин бир айылдашым эле, менин бир жакын санаалаштарым эле деп добуш бербешибиз керек. Менин келечегим эмне болот деп добуш берелик, урматтуу достор. Баарыңарга бейпилтин каалайм. Ушу түз эфирди бөлүшүп койсоңуздар, сиздерден сураныч. Андай эмесе тандоону туура кылалык. Бирок мен баарына каршымын. Республика боюнча бардык шаардык кеңештерге келаткан депутаттарга мен лично өзүм каршымын, сиздерге айта албайм. Анткени алысты мурдунун учунан алысты көрө албагандар келатат. Мен атын атабай эле коеюн, дагы таарынышат. Бүгүн звонить этип бир нече киши таарынды мага. Эми таарынсаңар талас баргыла. Башка эчтеке дей албайм. Мен болгону акыйкатты айтып атам. Бул нерсе көрө албаслык эмес. Бул мамлекеттин күчтүү болушуна, ушундай бир ар кимибиз жакшы чындык сөздү айтып жатсак, мамлекеттин күчтүү болушуна биз күч кошобуз, Кудай буйрса. Урматтуу достор. Кечеги мен айта турган сөз, биримдик менен мекеним Кыргызстан таласка кайра келатат. Республика боюнча ошондой дейт. Мен бардык жактан мага маалымат келатат. Бул деген, булар кайра келе болса, бул деген өтө чатак нерсе бул. Бул деген өтө чатак нерсе, урматтуу достор. Баарыңарга жакшылык каалайм. Мекенибизде тынччылык болуп, алдыга койгон максаттарга жалпы эл чогуу жетелик, урматтуу достор. Рахмат.